Америкага кандай максатта? Ким каяка барат, ал өзүнүн иши да. Гейлер көп экенби, бар экенби? Коррупционер дегенде бул гейлерден өткөн коркунучтуу. Эмне себептен мандатыңызды алып коюшту? Балык болуп сүлкүлдөп кнопка басып отургандан көрө. Отуруңуз, 2 жолу бердим, бербейм, өчүрөм. Ал ким? Отур, сүйлөбө, бербейм дегиди. Бул мандат бейишке бара турган лицензия эмес. Урматтуу төрага бирөөлөрдүн мандатын албагыла. Өзү туурабы ушул нерсе, депутаттын мандатын Бул алып коюу? Өзүнүн креслосунан корккондугунан кетти да. Матраимов менен байланышы болгондугу үчүн. Бакиев көбүрөөк кылмыш кылганбы же Матраимов көбүрөөк кылмыш кылганбы? Жогорку кеңештин төрүндө отурган адам биринчи кетиш керек болот да. Акча алганбы Матраимовдон? Байланышы барларды тазалаш керек болсо, анда кайра шайлоо болуш керек болуп калат. Ал Мекенин Кыргызстан Раймек Матраимовдун партиясы да. Ошол кезде биримдиктен койгону. Туура, аларды да биз сындаш керекпиз да. А мен бүгүн бийликте эмес. Туура. Сиз мени сындашыңыз керекпи же сындай турган? Мен аларды да сындап келемин да. Элге көрсөтүш керек. Бирок биздер менен барада ошол маанилүү го дейм. Биринчиден, экинчиден коррупционер экени белгилүү. Элге кадыры жакшы жакшы. Аларды витрина кылып алып туруп кошуп коюшат да. Сиздин бүгүн көбүрөөк суроолоруңуз Матраимов боюнча окшойт. Биринчи бөлүк бул. Кечке сессияда микрофондорду өчүр деп тапшырма бербейт да. Бул адамдар бар, тиги адамдар бар. Так аттарын эмне себептен атабай жатасыз? 200-дүүлүк менен иштеп аткандардын дагы убактысы келет. Тапшырма ким тараптан? Депутаттарга тапшырма берилбеш керек да. Депутаттарга берилген мындай тапшырма берилбеш керек деген бул сөз. Акыркы 1 жылда 30дай депутат кетип калды. Ким кысым кылып жатат? Эмнеге кечирим сурадыңыз? Жана эмнеге колдоп келдиңиз? Парламентке кирсең бейишке кирет экенсиң деген эч кимдин гарантиясы жок. Бул жашоодо максат бактылуу болуш, кийинки жашоого да бактылуу барыш да.